Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр жана ошондой эле спорт сүйөрмандары. Азыркы учурда биз ушул Бишкек шаарыбыздагы спорт клубтардын биринде турабыз. Менин жанымдагы спортчулар ушул Кыргызстандын таяк тартыш боюнча курама командасы. Жакынкы арада чет өлкөдө дүйнө чемпионаты болгон жатат. Ошого ушул намустуу уул кыздарыбыз Кыргызстандын намысын коргойлу деп катуу кызуу даярданууда. Ошол туурасында даярдык кандай экен сиздерге кененирээк көрсөтүп бермекчибиз. Эң башкы баягы машыгууга чейинки негизи жеңил көнүгүүлөр жасап, денени жибитип алышыбыз керек. Себеп дегенде бардык спорттордо бул жеңил разминка деп коебуз, орусча айтканда. Машыгууларды кылып албасак, денени жибитип албасак, анткени биздин бардык мышцаларыбыз азыр чоң нагрузкаларга өзүбүз дуушар болобуз. Ошон үчүн биздин денебиз ооруп калбаш үчүн жеңил көнүгүүлөр жасап атабыз азыр. Бул жерде ушул тартыш шаардан мурда азыр жеңил чоюлуп алышыбыз керек. Денени ысытып алгандан кийинки көнүгүүлөрдүн бири десек да жаңылышпайбыз. Себеп дегенде дагы чоюлуп албаса, бул жерде аябай дене баш ооруп калышы ыктымал. Негизи бул спортто баягы таяк тартыштын спортунда абдан көп ыкмалардын түрү бар. Себеп дегенде бул жерде жөн эле эки бала тигил бетине бул бетине отуруп тартып койбойт. Анткени өзүнүн ыкмалары бар. Кайсы учурда күчтөнүш керек, кайсы учурда баягы скорость деп коет, ылдамдык менен көп аракеттер жасаш керек. Ошон үчүн көп түрлөрү бар. Ошонун себептерин бүгүн азыр көргөзүп кетебиз. Бул жерде мен болсо азыр эң ыкчам ылдамдыктагы көнүгүүлөрдүн бирин жасайм. Мисалы азыр бизге команда берилгенден кийин ыкчамдык менен сол тарапка басып же оң тарапка басып атаандаштын колунан таякты жулуп кетишибиз керек же атаандашты оодарып жыгып кетишибиз керек да. Команда солго басайын мен азыр. Биринчи. Атаандашым стойка деген техникасы бар. Өйдө мени көтөрүп ар жакка чыгарат. Бул спортто болсо азыр эч кандай салмак, эч кандай баягы роль ойнобойт. Эгер сенин техникаң өтө мыкты болгон болсо, мисалы, сөнүн техникаң менен ошо атаандашты салмагына карабай өйдө көтөрүп тартып кеткенге мүмкүнчүлүгү бар. Азыр мынакей атаандашын көтөрүп ошондой ыкмасын көргөзүп берет азыр. Биринчи. Мынакей бул ыкма стойка деп коет. Өзүнүн эң оор абалда салмактын оордугуна карабастан ошол жерден көтөрүп чыгып кетти. Мынакей бул жерден бул техниканы кандай кылып көтөрүп кетиш үчүн мындай болот. Когда команда бергенде белем че деген команда болот. Бергенде бир аз күчтүүлүк менен өзүбүзгө тартып алабыз атаандашты чуть-чуть. 4 см же 3 см өзүбүзгө жылгандан кийин бутту өйдө көтөрөбүз. Өйдө көтөрүп алып туруп, андан соң жамбашты көтөрөбүз биринчи. Өзүбүздүн жамбашыбызды көтөрөбүз, анан салмакты тартып бул жака чыгып кетебиз да. Көрүңөр да, эң оңой. Давай, иштегиле. Взрыв берей. Что ты играешь? Пол ватра. Аккурат, чувствуем.
Азыр биздин Федерация таяк тартыш мастер рестлингтен 12 бала бүткүл дүйнөлүк 3-чү чемпионатка даярданып атабыз. Бул мелдеш Россия мамлекетинде өтөт. Якутия деген шаары бар, Сахада жайгашкан. Ушул бүткүл дүйнөлүк чемпионат негизи 3-чүсү өтүп атат. Биз ушул бардык мелдештерге катышып келатабыз көптөн бери. Балдардын жакшы результаттары бар. Мурункусунда биринчиде, экинчиде, үчүнчүдө орундар болгон. Азыр ошо Саха Якутияга даярданып атабыз. Бул мелдеш абдан чоң уровенде өтөт. Анткени бул дүйнөлүк чемпионатка бизде өткөндө, мурда 2 жыл мурун өткөндө 44төн ашык мамлекет келген. Бул жолу да ошо бир уже 44 мамлекет заявкасын берген дейт. Анан абдан күчтүү спортсмендер келет. Биздин балдар рейтинг боюнча экинчи турабыз, мамлекет бүт дүйнө боюнча биздин мамлекет. Эми ошол рейтингден түшпөйбүз деп ойлоп атам да барганда. Билемчи. Хорошо, до конца. Готовы тартыңыз, Эрмекбек. Готовы. Тартыңыз. Давай. Давай, шаг на красный. Жеткин. Давай. Сол бутмет. Кетет сол бутмет. Вот. Негизи спорт как хобби катары машыгам. Машыкканыма 2 жыл болду. 2 жылдын ичинде Кыргызстандын чемпиону болдум. Көчмөндөр оюнунда коло медаль алдым. Эми азыр дүйнөлүк чемпионатка даярданып атабыз. Ушундай аял кишиге бул спорттун түрү кандай? Оор болот ооба. Анткени штанга көтөрөсүң, кросс чуркайсың, негизи оор да. Кайсыл салмакка барып жатасыз? Мен 85 килограммга чейинки чоң вестерге барам да мен. Мындай карасак, бул жерде жалаң булчуңдуу, кең далдуу жигиттер турат да. Анан сизди карасак эми андай деле баягы чоң спортчудай көрүнбөйт экенсиз да. Бирок күчүңүз же болбосо балбандын бир өзгөчө күчү болсо керек да. Сиздин келбетиңиз андай көрүнбөйт да, мындай баш. Ооба, мен айтып атпаймын, мен өзү негизи ошо спорт менен 2 жыл болду. Анан эми баягы мен булчуң үчүн эмес, ички дүйнөмдө болуш керек күч. Анткени баягы соревнованияларга бир жака барганда аябай намыстанасың. Анан ички күчүң менен тартасың болуш керек да, бир жетишкиндиктерге ошол ички дүйнөң менен жетесиң да, патриоттук мындай сезим менен. Булчуңдун майнылуу деле эмес. Мен үчүн жок. Наоборот, корком да ошо көп эмет. А бирок фигурага жакшы, конечно, май жок да. Даярдыктар кандай болуп атат? Өзүңүздүн баягы атаандаштарыңызды жакшы билсеңиз керек да, туурабы? Алдын алып жакшы даярдандыңыздарбы? Аракет кылып атабыз. Эми мына 2 айдан бери ушу тынбай залдан чыкпай, жумасына 3-4 жолу келип, тренировка кылып, аракет кылып, аябай үмүттөнүп атабыз. Билемчи. Шак. Өрбөйсүң. Шакты бер жакты солго жеткиребиз. Кармайбыз. Хорошо. Сиз жетпей калып атасызбы шактыштан? Чоң кетсеңиз артына. Билемчи. Хорошо, кармайбыз. Лоп. Ты чё? Сдалась. Как сдалась? Билемчи. Балбандарыбыздын эркектер арасында, айымдар арасында көп ишеничиликтүү ошо Кыргызстан ишенип жөнөтүп атат бизде, Кудай буйруса. Эми бул балбандардын кандай бизде үмүтү болот? Биз бул жерде эң башкысы баягы орусча айтканда мотивация деп коебуз. Абдан бир жакшы күч кубатты бере турган сөздөрдү айтып, аларды колдоп, алардын азыр алдыда көптөгөн кыйынчылыктары бар. Бул ашыкча салмактан арылуу деген веси гонять этипчи. Ошон үчүн биз Кудай буйруса көп аракеттер жасайбыз. Андыктан мен ишенем, Кыргызстанга Кудай буйруса алтын медальдарды, Кудай буйруса Кыргызстан желегине, капчыгына Кудай буйруса көтөрүп алып, желегибиз желбиретип, кийиминде өйдө бийик ошо Саха элинде астында бир ырдап келебиз деген ой максатыбыз бар. Быйылкы жылы абдан катуу даярдыктар көрүп жатабыз. Дегеле ушул Бишкек шаарынын биринчилигинен баштап мынакей азыркы дүйнөлүк чемпионатка чейин 6 турнир өттү.
Кыргызстан чемпионаты болду, Азия болду, андан кийинки эле көчмөндөр оюну болду. Деги эле бизде тынымсыз машыгуулар болуп келатат. Ортодон бир жумалык эс алуу болот, андан кийинки эле ушул тынбастан бир кылып келе жатабыз да. Андыктан бизде Кудай буйруса машыгуу 100%тик деңгээлде болуп калды. Буйруса иншалла эми результатын тиги жактан көрөбүз. Давай. Пошел, вечер. Давай, шаг. Шаг, давай, до конца иште. Карма, давай. Теперь. Вечер, что ты стоишь? Чарчап қаласың азыр, давай. Давай. Мен бул немеге чемпионат мирге Якутияга 70 барантам. Буга чейин 60ка чыкчумун, 60 килограмммен чыгып келгем. Андан кийин буякка чемпионатка 70ке чыгып коюн атам да. Эмне үчүн ошол 60 килограммдан 70 килограмм салмак коюп? Анткени мияктан биз өзүбүз ошол вестен кучукта биз 70тен 60ка кучук кууп барчук. Ош чемпионаттарга көчмөндөргө чыкканда 60ка кучук. Андан мияктан эми 60ка кууган оор болуп калды. 70тен ош отбордон 70тен алып калдык бирди. Ошол да болуп калды. Себепкер ошол болуп анан 70 баран жатабыз мыяка. Ошондой эле дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда 60 килограмм салмакта биринчи орунду ээледиңби? 60 килограмм салмакта биринчи орунду ээлегем. Ал канча эле мындай оор боло эмес мен үчүн 60 килограммга жеңил эле болгон. Намыс ойноп, намыс ошол да биздики эң эле главный эмебиз. Азыркы учурда мындай жанатан бери карап отурсак, байкасак мындай бир башкача аябай катуу даярдык көрүп жатыпсыңар, э? Бул эми чемпионат мир деген азыр бизге аябай важный, бизге дагы эмес, бул бүткүл эле мировой немеге важный. Мияктан биз немеде якуттардын эң эле биринчи атандашы кыргыздар болуп атат да. Ошондуктан биз жакшы даярданып, мында да якуттарды уталы деген ой пикирлер менен бартабыз. Ош чемпионатка барып, Кыргызстан гимн ойнотуп, желегин көтөрүп келели деген ой бар, жакшы ойлор. Стойка, Давай. Çık, kedek. Çat. Кымбат, ушул спорттун түрү менен канча жылдан бери машыгып келесиң? Бул спортко келгениме 2 жыл болду. 2 жылдан бери машыгам. Эң биринчи башкы келген таймаштарым бул мектепте окуп жүргөндө баштаган болчумун. Ошондон баштап машыгып келем. Азыр жашың канчада? 17 жаштамын. 17десиң, э? Ооба, 17. Өзүң ушундай кыз киши экенсиң, эмне үчүн ушул таяк тартыш спорттун түрүн тандап алдың? Каяк? Мектепте окуп жүргөндө ушул таяк тартышка чыгып көр деп сунуштаган агайым. Анан өзүмө чыгып көрүп, мага жакты да. Мага жан дүйнөмө жаккан спорт болду. Өзүмө дагы жагып атат, өзүм колуман келип аткан үчүн мага кызыктырды ошонусу. Мындай таяк тартышып жатканда бир өзүнчө эргүү пайда болсо керек да. Таяк тартышып атканда кызык болот да. Азыр эметке утуп алсам, анан өзүңдүн да утканда кандай бир башка сезимдер болот, ички сезим менен да ошолор менен. Ушундай дүйнөлүк деңгээлде өтүп жаткан чемпионатка биринчи рет катышып же буга чейин катышып келгем. Буга чейин көчмөндөр оюнуна былтыр дагы ушундай дүйнөлүк масштабта катышкам, бирок анда чоңдордун арасында эмес, жаш өспүрүмдөр арасында катышчумун. Быйылдан баштап чоңдордун арасына катышып баштадым. Эме, обманный бербе, прямой бербе. Артага. Элен, че! Жаныкына стойка иштешти. Кумбатына стойка экинчи уртты чыгар. Давай. Чыгарып кетти. Молодец. Взрыв берей. Что ты играешь? Гол в отрав. Аккурат, чувствуем.
Ошол дүйнөлүк чемпионатка сиз дагы аттанып жаткан экенсиз, белди бекем бууп, жеңди күрүп дегендейчи. Кайсыл салмакка күч сынашасыз? 80 салмагына күч сынашабыз, буюрса. Өзүңүздүн салмагыңыз да 80 килограммбы? Жок, мен бул спортко 110 килограмм салмагына кубалап келатам. Атайын ушу 80 салмагына түшүрүш үчүн. Багы 80 килограммдан мүмкүнчүлүк көбүрөөк багы жеңишке жетиш үчүн кандай максатта? Мен Кудайым буйрса ушул салмакты өзүм негизи 70ке 43 килограмм кубалап чыкчумун. Ошо 80 салмагын кармап, ошо Азиянын чемпиону болдум апрелде. Буйрсам 3-чү көчмөн оюнда 2-чи орунду алдык. Эми буйрса мынакей дүйнөлүк чемпионатка ушу 80 салмагына барган атабыз. 80 килограммга кандай даярдандыңыз? Кандай жеңиштерди, ийгиликтерди күтөбүз? Эми Кудайым буйрса дүйнөлүк чемпион болобуз деп ниет бар. Мээнетибиз абдан күчтүү, өзүңүздөр көрүп аткандай. Сиздердин атаандаштарыңыздар деле ошол башка чет өлкөдөн, дүйнөдөн келгендер, алар деле оор салмактан ошол өзүнүн салмагын жеңилдетип 80 килограммга чүйүп алар деле ошондой? Жок, мен өзүм да көрүп жүрөм. Угушумчум боюнча бул эң көбү 10 килограмм эле кубалашат. Мен ойлойм, мага окшоп 30-40 килограмм кубалап эч ким жок болуш керек деп. Ошол 40 килограмм жеңилдетип 80 килограммга түшүрүү сизге ошол жака барганда кандайдыр бир кыйынчылыкты жаратып койбойбу? Жок. Жеңилүүгө алып келип дегенде күч кетип. Жок, бул эң биринчиден бул узун аралыкта кубалап атабыз. Эми өзүнүн ыкмалары бар. Кудайым буйрса жеңил эле. Кудай буйрса жалпы элибизге, жерибизге жеңиш алып келесиздер. Албетте. Кудай буйрса үмүтүбүз чоң. Рахмат. Давай. Башкалары күчтүүрөөк болуп атат. Что сен почувствовал? Нормально, по полной эле иштесең, ачылып эле. Берем, чек! Оп, давай! Вот так, ушундай керек. Вот так, ложись, вот, хорошо. Ближе. Чек! Молодец. Ушундай? Еще раз держи, еще раз. Причем, отдыхай. Все, пошла. Натяг. Неправильный натяг. Натяг. Правильный натяг. Чек! Хорошо. Давай, натяг бери. Биз билгенге караганда көп жолку ушул Кыргызга жеңиш алып келген мырзалардын бириси. Эми көптөн быйыл аябай мындай жакшы жылдан болду. Көптөгөн турнирлерди көрүп келдик. Өзбекстан, Америка, Европа көп көрүп атабыз. Эми шүгүр даярдык биздин Кыргыздын жигиттери, айымдары, кыздары абдан күчтүү болуп баштады. Мурунку жылкы көчмөндөр оюндан биз бир эле алтын медальга ээ болгонбуз. Быйыл 3 медальга ээ болдук. Бара жылыш бар. Жигиттер жакшы чоңоюп атышат, өсүп атышат. Эми биз деген айтпайбыз, эми биз орун бербейбиз деп. Бизден күчтүү болсо биз деле алар деле узатабыз, жакшы тосуп алабыз. Эми биздин айтат. Сөзсүз түрдө ушул жеңиш күтөбүз. Анан жалпы биздин көрөрмандарга, кыргыз элине ошол аттанары алдында өзүңдүн бир жакшы сөздөрүңдү айта кетсең. Эми кыргыз элиме эмне дейин? Спортту сүйгүлө. Спорт бул көп нерсенин жашоодо оор нерселерди ушу спорттон көрсөң болот. Жаның кыйналат, бирок жыйынтыгы бар да. Дененин өзүн физический кандай десем, күчтүү болгондо абдан өзүң жакшы сезесиң да. Ошон үчүн спортко жакын болгула, наркотикке жолобогула. Балбандардын өзүн көрүп, көзүн көрүп, биринчи жолу таяк тартып жатабыз. Азыр күч сынашып көрөбүз, балким ушул келдебекти тартып кетет. Так, беленче. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кудай буйрса биздин балбандар ушинтип каршылаштарын алыска ыргытып, жеңишке жетип келет деген чоң үмүттөбүз. Ийгилик, ак жол, аман эсен барып келип, Кыргызстандын капчыгына алтындарды толтуруп келгиле.